2010 жылдын 10 июнунда түнкү саат 12-ге 10 минутка калганда Ош шаарында эч бир себепсиз бир канча салют атылган. Ал эми түнкү саат 2-де шаардагы мечеттерден азан айтылган. Бул көрүнүштөр түштүктөгү каргашалуу июн окуялары башталды деген сепаратисттердин белгиси экенин жайкын тургундар билсе гана. 3-курста бүттү эле. Тынбай чакырып атат, апа барайын деп калды, майли десем анан келген күндүн эле түнө уруш чыгыптыр. Эртеси шаар менен эле жок болуптур балам. Түн ичинде уюшулган сепаратисттик топтор Ош шаарындагы мейманканалар, студенттер жашаган жатаканалар, жолдо жүргөн такси айдоочуларын эч себепсиз мыкаачылык менен өлтүрүп, кыргын салып баштаган. Таң атары менен Ош облустук мамлекеттик администрациясын басып алууга аракет кылышкан. Куралданган улутчул топтордун колунан 11 июндун түшкү убагына чейин эле ондогон жарандар ажал таап, шаардагы өлүкканаларга батпай калган. Тилекке каршы ошол кездеги убактылуу өкмөттүн бул окуяларга дээрлик эч кандай чечкиндүү ыкчам кадамдарга барганы байкалган эмес. Бишкектен биринчилерден болуп 11 июн түштөн кийин Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров келишип, канга боюлгон Ош шаарынын тургундарын тынчтандырууга аракет кылышкан. Ташиевдин салымы күчтүү. Өзү киришип, өзү түшүп, оттон да, чоктон да, октон да коркпой ошол келген. Камчыбек Ташиев маалымат булактарына курган маектеринде Ош шаарындагы бул оор күндөрдөгү айрым учурларды эскерип ачыктаган. Тууган уругун сактап калыш үчүн, студенттерди сактап калыш үчүн баягы Алайдан жана башка жактардан келген адамдарды Фуркаттан киргизбей атып турушкан да. Ошондо биз келип Фуркаттан өзүбүз киргенбиз. Ошондон кийин гана бул согуштун оту басылды. Себеби биз киргичекти Оштун ичинде сепаратисттер өздөрү ээлик кылышып, бийлик кылышып, бийликти да тоготпой, эч кандай солдатты, эч кандай милицияны тоготпостон өтө чоң зордук, зомбулуктарды кылышып, элди кыйнап турушкан. Камчы убагында ооба бизде алаккан ошо болду, төшүн жайып чыккан ошо болду, уруштун алдын кайрыган ошо болду. Эгер ошондой биздин эр жигиттерибиз болбогондо, азыр Ошты талкалатып отуруп кылмак белек. Айтчы Садоголойн. Эгер ошолор кайрыбаганда азыр Ош кайсыл акыбалда болот эле? Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровтар Ош шаарындагы кыргынды токтотуу менен алек болуп жаткан чакта 12 июнь күнү Жалалабадтын Сузак районундагы Сампа заводуна чогулган улутчул сепаратисттердин сап башында турган Кадыржан Батыровдун тобу Ош Бишкек жолунан өтүп жаткан кыргыз улутундагы жарандарды мыкаачылык менен өлтүрүп баштаган. Муну уккан Камчыбек Ташиев Оштон Жалалабадка тез арада жетип келген. Жалалабадтын эли Сузакты көрдө жапыр жөнөп калды. Эми эки улуттун ортосунда кадимки экинчи дүйнөлүк согушта согуш чыгып кете турган болуп калды. Ошондо камчы келип анан кийин элдин алдына кругойдон тостонат. Жалалабад облустук мамлекеттик администрациясынын имаратын басып алууга аракет кылган Кадыржан Батыровдун тобунун аракеттерине жергиликтүү кыргыз жаштары тартип сакчылары менен биргеликте жол беришкен жок. 10 миңдеген чогулган карапайым кыргыз эли Сузакка кирип согушууга аракет кылып баштады. Бирок Камчыбек Ташиев буга жол берген жок. Силер туруп тургула деди. Мен барып келейин деди. Мен ошол эл үчүн өзүмдүн керт башымды сайдым деди. Деп туруп анан ошол бардыран. Ошо Самподогу жанагы бүт автоматчан снайпер менен барды атып аткандардын алдына жалгыз өзү кетип атат. Барып ошолор менен сүйлөшүп, ошол жерден сүйлөшүп анан кайта чыгып келип анан элге айтты. Эл кайткыла аркаңарга. Кайткыла биз сүйлөштүк, тынчтык жолу менен токтотолу деп. Баягы өлүм жетимди көрүп турган жаштар, бу каны кайнап турган жаштар биз деле аракет кылдык токтотконго, такыл болбой коюшту. Камчыбек Ташиев келип чоң бир трагедияны сактап калган. Эгер ал болбосо, ал балдар келгенде биякта даярданып турган, аларды күтүп турган эле мисалы, алар деле жөн жатышпайт да. Мисалы, эки тарап болгондон кийин алар бардыгы сак, даярдык менен турушат. Анан бул жерде көп өлүм болот эле, көп нерсе болот эле. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз мамлекет боюнча калат беле, жок беле, ал Кудайга маалым да. Ошол мезгилде депутатам эмесиди, башка высокопоставленный чиновник эмесиди. Бирок ошол киши аракет жасап, мына бир топ
Suzakты elini saqtap qaldı. Эгерде Suzakka ham ошол токунашуу болгондо, Suzakda ham katta qon to'kilishi mumkin edi. Shu narsa o'sha paytda kerak bo'lgan ekanda, vaqtli hukumat uchun. 14-iyun günü Камчыбек Ташиев Сампадагы куралчан топко жалгыз өзү барып, сүйлөшүү жүргүзгөнү тууралуу мындайча эскерген. Ал адамдарга бардым, барсам ал жерде бир 100дөй адам турган экен. Автоматтары бар колдорунда, мынтыктары бар. Ачык эле көтөрүп, ачык эле желкелерине салып алып, карап турушат да, мен эмне кылар экен деп. А мен эч кандай куралы жок, ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Аларга айттым, мен эмнеге мындай кылып атасыңар? Эмнеге күнөөсү жок, бейкүнөө көчөдөн өткөн жүргүнчүлөрдү токтотуп, ошол жерден ошол адамдарды мыкаачылык менен ошолорго мамиле кылып атасыңар? Эмне үчүн деп сураганымда алар айтышты, биз деди өзүбүздү коргоп атабыз деди. Өзүбүздү коргоп атабыз. Биз коркуп атабыз. Сузакка бирөөлөр кирип, биз дагы ошол мына Жалал Абадтагыдай же Оштогудай болуп, бизде чаң тополоң болбосун. Бизде дагы ошо кирип кыргын болбосун деп коркуп атабыз деди. Мен айттым аларга, силер бул маселени токтоткула. Сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Ар бириң жооп бересиң. Ошол адам, өлгөн адамдардын тууган уругу бар, бала чакасы бар. Жок дегенде мамлекет деген бар. Ошол адамдарга көрсөткөн мамилеңер үчүн жооп бересиңер. Деп айтсам алар айтты, бизге бир гана нерсе керек деди. Бизге деди, Сузакка эч ким кирбеш керек деди. Бизге ким кепилдик берет? Ошондо мен айттым, мен кепилдик берем дедим. Биз ошентип алар менен кол алышып, ал жерден чыктым. Чыгып, кайра машинага карай жөнөдүм. Ошону менен Сампа токтоду. Мен чын айтканда биринчи барганымда буларга барып, булар менен сүйлөшкөн маалда корккон эмесмин. Негедир корккон эмесмин да. Ал эми кайра кайтып машинага келе жатканда мен ойлодум, кайсылы бир убакта кайсы бир мынтыктан көтөрүп турган автоматтан качан ок чыгар экен, качан ушул огу келип ошо мага артыман тиер экен деп ар бир кадамымды эсептеп жылып аттым да. Эгерде капыстан ок чыгып мени артымдан ата турган болсо, мунун бардыгын мен өзүм үчүн же жеке үй бүлөм үчүн эмес, ушу элим үчүн, кыргыз элим үчүн жасап атам деген ойлор келип атты да магачы. Ошол күч кубат берип атты. Ушул сыяктуу аракеттерден улам Ош жана Жалал Абадтагы кандуу июн окуясы токтотулуп, сепаратисттердин Кыргызстандын түштүгүн бөлүп алып, өзүнчө автономдуу мамлекет кылабыз деген арам ойлору ишке ашкан жок. Ошондо азыркы ар кайсыны сүйлөп аткан жанагы кыйындар каякты эле. Төшөккө башын тыгып алып жатышты эле ошондо. Бул баланын баягы жасаган эмгектеринин баары тең түбөлүктүү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала бул. Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Тартипти сактаңыздар, силерден ошо сураныч. Биз жеңебиз. 2020-жылдын октябрь айындагы бийлик алмашуудан соң Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалыгына дайындалган Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөшүү ишинин алкагында буга чейин эч кимдин эрки жетип, жоопко тартылбаган саясатчыларды, чиновниктерди мыйзам чегинде жоопко тартып, мамлекеттен урдаган каражаттарын кайра элдин казынасына кайтарып алды. Максат эптеп эле ушундай кылмыш кылыпсың деп алып келип бир клетканын ар жагына өткөрүү эмес, ошол келтирген зыянды калыбына келтирүүнү кошо чечти. Бул жагынан кыргыз эли үчүн тайманбаган катуу иштерди жасады. Эми айрымдары да айтышып атат, ушинтип элге жаман көрүнүп, эмне кереги бар эле деп. Мындай кызматтык функцияны кимдир бирөө аткарыш керек. Жеке ишкерлерден тартып, мамлекеттик саясатка чейин уюшкан кылмыштуу топтор аралашып, аларга каршы чечкиндүү сокку бергенге эч кимдин эрки жетпей келгени талашсыз. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев бул көйгөйдү чечүүнү өз көзөмөлүнө алып, уюшкан кылмыштуу топторго Кыргызстанда орун жок экенин тез арада көрсөтүп, абалды жөнгө сала алды. Мамлекетибизде, коомубузда бир дагы жанагы ОПГнын башчысымын, уюшкан кылмыштуулук топтун башчысымын. Мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт да. Biz alar tып-тыйгыл кылып жок кылабыз.
УКМКнын курамына чегара кызматы кошулуп, Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик чегараларынын такталбаган аймактарын тактап, маселеге чекет коюуга киришти. Мунун алкагында бардык тараптар үчүн калыс жана тынчтык жолу менен чечүү аракетин көрүп келүүдө. Жерибиздин бир карыш жерин бирөөгө бербейбиз. Жана бизге бирөөнүн жеринин кереги дагы жок. Өзүбүздүн жерибизди жакшынакай кылып тактап, дурустап алсак, ошол болот. Чегараны көздүн карегиндей сактоо үчүн туура саясат менен катар, албетте, коргонуу жөндөмдүүлүгү жогору армиядагы абадай зарылдыгы анык. Тилекке каршы, кыргыз армиясына жетиштүү көңүл бурулбай келгендиги, материалдык техникалык базасы кечиктирилгес жаңыланууга муктаж экендигин 2020-жылдагы Баткендеги чегара чырларынын алкагында көргөн Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев кыргыз армиясынын курал жарактарын жана башка керектүү техникалык шарттарын жакшыртууга киришти. Эми мындан ары заманбап жаңы техникаларды өз акчабызга сатып алып турабыз. Чегараны кайтарууда зарыл болгон жаңы чегара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал жарактар сатылып алынууда. УКМКнын өлкө региондорундагы бөлүмдөрүнүн имараттарынын жана материалдык техникалык базасынын түп тамыры менен жаңылоо иши колго алынды. Атайын кызматтын өлкө коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык муктаждыктары тездик менен камсыз кылынып жатканы белгилүү. 1,5 жылдын ичинде бул аябагандай зор иштерди кылды. Мынакей биздин кызматкерлер ар кайсы эски Советтер Союзунан калган библиотекада, клубтардын бир жагында отуруп калышкан. Азыр ар бирине үй салып берип атат, иштеген жерине. Андан тышкары кызматтык үйлөрдү, квартиралар салып берди, служебный квартира. Камчыбек Кыдыршаевич чын эле биздин конторго, биздин органга абдан чоң салым кошту. Мындай болгон эмес. Биздин мындай десем түшүбүзгө кирчү эмес да. Мамлекеттик кызматта болобу же кызматсыз абалда болобу ар дайым кыргыз элинин башына түйшүк түшкөндө эң биринчилерден болуп колунан келген жардамын көрсөтүп, муктаж инсандарга тынымсыз колдоо көрсөтүп, ондогон жылдардан бери баатыр энелерди аздектеп сыйлап, айылдагы жашоо шартын жакшыртууга зор салымын кошуп, аксакалдардын батасын алып жүргөн, жаштарды колдоп, татыктуу билим алышына шарт түзүп, болгон мүмкүнчүлүгүн эли журту үчүн арнап келген Камчыбек Ташиевке кыргыз эл баатыры намын ыйгары сунушу бир топ жылдан бери көтөрүлүп келген. Бирок саясий режимдердин таасиринен улам гана эмгеги бааланбай, элдин үнү менен эсептешкен киши болбоду. Ушу балага эң жогорку сыйлык деп туруп кыргыз эл баатыр деген сыйлыкты бериш керек дейм да. Себеби ал татыктуу. Андан да жогорку сыйлык болсо болот. Муну эл 5 колдоп көтөрөт. Бул нерсени. Себеби элдин оолу бул. Эми биз ушундай жигиттерди көзүсү тирүүсүндө элге кызмат кылып атканда сыйлай албай, өткөндө сыйлайбыз. Жок дегенде көзү тирүүсүндө ушул берген наамдарды алып берсе, кичине ушул кылган эмгектерине өзү дагы өзүнө ыраазы болуш керек деген мен ойдомун. Ыраазы болуш керек. Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы мамлекет менен эл алдындагы өзгөчө жеке сиңирген эмгеги, Кыргыз Республикасынын эркиндигинин жана көз карандысыздыгынын урматында баатырдык эрдик жасагандыгы үчүн жарандарга ыйгарылат. Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан бир гана жолу ыйгарылат. Бул наамга татыктуу болгон адамга ак шумкар өзгөчө белгиси тапшырылат. Сизге Кыргыз Республиканын эл баатыры деген наам беребиз деп мен кол чогултуп атам. Аяга сиз мына наам берүү боюнча айтып коелу, урматтуу өзүрүп, урматтуу кылганда бул боюнча официалдуу айтып коеюн, эми көп жерлерде айтып келатат, башка жерлерде дагы айтып атышат. Мен азыр бул наамга азырынча татыктуу эмесмин. Мен дагы иштешим керек, аракет кылышым керек. Азыр наам берип койсоң иштебей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн дагы иштейм.